Жалаң эко аркылуу бала жасоонун жолдорун бүгүн угабыз. Энелик урук ар кандай себептер менен жетилбей калышы мүмкүн. Бул энелик урукту биз кантип сактай алсак болобу? Организмдин иштеши ар бир адамдыкы ар башкача болгондугуна байланыштуу, кээ бир айымдардыкы тез эле азайып калышы мүмкүн. Ошол жумурткаларыбызды тоңдуруп кое турган болсок, кийин жашыбыз өткөндө ошол жумурткаларды пайдаланып балалуу боло беребизби? Көйгөйлөр эркек жакта дагы бар. Эркектик уруктарды текшерүү критериясы абдан катуу. Ошол бойго бүтүрүү үчүн биз кайсы гормондорубузду текшериш керек? Эгерде бейтапка жекече мамиле кылып гормондоруна жараша уколдорду бербесе, кийин жакшы эмес сапаттагы энелик уруктар чыгып калат. Аялдын жыныстык кынынан аккан суюктуктун жыты өзгөрүлүп калышы мүмкүн, өңү өзгөрүлүп калышы мүмкүн. Күчтүү эмбриологдор болсун деп атайын, Кореядан чакырып келип иштетем. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сиздерге пайдалуу эфир болот деп ойлойм. Анткени ар бир үй бүлөдө наристенин үнү чыкса дейт, ар бир үй бүлөдө бала жыттасак дейт. Бирок тилекке каршы бул жаатта көйгөйлөрү бар дагы, түгөйлөрү бар. Мына ошол түгөйлөр үчүн бүгүн атайын силер үчүн программа жасадык. Бизде Бишкекте атай Корея клиникасы бар, Марина аттуу. Мына ошол клиниканын негиздөөчүсү жана башкы дарыгери Шин Хөн Те мырзаны бүгүн эфирге чакырып отурам. Жалаң эко аркылуу бала жасоонун жолдорун бүгүн угабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын, доктор Шин. Анан айтыңызчы, биздин Кыргызстанда түгөйлөр көп эле сиздерге кайрылып, ушул эко жолу аркылуу бала жасатсак дешеби? Ооба, чындыгында Кыргызстанда көп. Себебин бөлүп айта кетейин. Аял заты жакшы билбеши мүмкүн, бирок аял затынын энелик уругу бойго бүтүш үчүн жетилип чыгышы керек. Айтыңызчы, бул биздин азыркы тапта Кыргызстанда тукумсуздуктун, бул балалуу боло албай аткандын көйгөйү эмнеде болуп атат деп ойлойсуз? Энелик урукту жетилтүү бул негизги максат болуп эсептелинет. Энелик урук ар кандай себептер менен жетилбей калышы мүмкүн. Эгерде энелик урук жетилбесе, эркектик урук менен бирикпей калат. Энелик урук аялдын жашына, азына көбүнө карабай эле жетилбей калышы мүмкүн. Ушул нерсени чечип бере турчу доктор бул репродуктолог болуп эсептелинет. Мындан сырткары, аялдын жашы өтүп, энелик уруктун запасы түгөнүп, же гормондору начарлап кетиши мүмкүн. Айрым учурларда орто эсеп менен бойго бүтүү үчүн аялдын жашы өтүп кеткен, бирок кайра турмуш куруп балалуу болууну каалаган бейтаптар кайрылат. Же аялдын жашы жаш болгондугуна жараша гормондору жана энелик уруктун запасы жакшы. Бирок кандайдыр бир операциялардын негизинде бойго бүтүүсү оорлошуп калган учурларда бейтаптар эко кылуу үчүн кайрылып атышат. Мындай суроо бергим келип атат. Бул энелик урукту биз кантип сактай алсак болобу? Мисалы үчүн кийин дагы балалуу болгубуз келсе, же ал эмнеден улам түгөнүп калат, анын себептери эмне? Анан бул энелик уруктук жаш куракка байланабы? Кенен жооп берсеңиз. Кыргызстанда көп жылдан бери иштеп байкаганым, бул көпчүлүк эле айымдар убакыт өткөн сайын энелик уруктардын түгөнөрүн билбей жүрө беришип, биздин клиникага келип, энелик уруктун запасынын түгөнүшү жөнүндө биринчи жолу уккан учурлар көп. Уруктардын пайда болушу. Аял менен эркектики башкача. Эркектердики дайыма уруктар пайда болуп турат. Албетте, жашы өткөн сайын уруктардын пайда болуу саны азайып калат. Бирок эркектердин урук безинен пайда болуп турат. Ал эми аял заты өзүнүн энесинен чектелүү санда уруктарды төрөлгөндө алат. Жыныстык жетилген жашта 300-400 миңге жакын болот. Ар бир ай сайын этек кири келгендигине байланыштуу энелик уруктардын саны азайып турат. Ар бир ай сайын көптөгөн уруктардын арасынан бирөө гана чоңоюп жетилип, калгандары жоголуп кете берет. Аял заты 35 жашка жеткенде энелик урук орто эсеп менен 35 миңге жакын калат. 40 жашка жеткенде 10 миңден аз калат. Андан кийин абдан бат азайып кетет. 5 миңге жакын калса, бул энелик уруктардын калбай калышын түшүндүрөт. Ушундай нерселерди бейтаптар билишпейт экен. Менин ичим ачышканы, айымдар өзүлөрүнүн энелик уруктары дайыма бар болот деп ойлоп жүрө беришип, текшерүүдөн өткөндөн кийин калбай калгандыгын түшүнүп, балалуу болуу мүмкүнчүлүгүн өткөзүп ийген учурлар көп кездешет. Уруктардын азайышы бул физиологиялык нерсе.
аны көбөйтүп же толтуруу мүмкүн эмес. Организмдин иштеши ар бир адамдыкы ар башкача болгондугуна байланыштуу, кээ бир айымдардыкы тез эле азайып калышы мүмкүн. Дагы бир өтө өкүнүчтүү нерсе, бул жаш кыздар. Турмуш кура элек кыздарда кандайдыр бир себептердин негизинде яичникте киста же кандайдыр бир оору бар болсо, дарылай турчу доктур бул кыз кийин балалуу болууну пландашы мүмкүн деп кылдаттык менен дарылап же операция кылыш керек деген нерсени ойлонбой, дароо эле операция кылып кистаны алып салса, ошонун негизинде энелик уруктардын запасы калбай калган бейтаптар биздин клиникага кайрылышат. Ошондуктан кандай гана жаштагы айым болбосун, эгерде сиз балалуу болууну пландаштырып жатсаңыз, сөзсүз биринчи өзүңүздөрдүн энелик уруктун запасын текшерип, билип алып, ошого жараша план түзсөңүздөр деп айта кетет элем. Ошондой эле докторшун, ошол энелик жумурткаларыбызды биз азыр жаш кезде эң көп кезинде эми ар кандай ситуациялар болот да, ошон үчүн эрте эле барып ошол жумурткаларыбызды тоңдуруп кое турган болсок, кийин жашыбыз өткөндө ошол жумурткаларды пайдаланып балалуу боло беребизби? Ооба, андай мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте биринчи энелик жумурткаларды тоңдурууга кандайдыр бир ага себеп болушу керек. Акыркы учурда айымдар карьера кургусу келишет. Ошого байланыштуу кечирээк турмуш курууну пландаштырышат. Кыргызстанда айымдар энелик уруктун түгөнүп кетишин түшүнүп, запасы барда эртерээк жумурткаларын тоңдурууну каалаган айымдар дагы кайрылышат. Кээ бир учурда яичникти кандайдыр бир оорунун негизинде, яичникти операция жолу менен алып салыш керек болуп жаткан учурда, алдын ала энелик уруктарын сактап калса болот. Анткени мындай айымдар кийинчерээк жатынына эмбриондорун салып, балалуу болуп алышат. Ошондуктан айымдар өзүлөрүнүн энелик уругунун запасын текшерип, жана алдыга койгон максаттарын ойлоп, жумурткаларын тоңдуруп койгон бул рационалдуу чечим деп ойлойм. Докторшун, айтсаңыз, бизде Кыргызстанда көбүрөөк ошол бир түгөйдө балалуу болбой жатса, энени эле күнөөлөшөт да, канчалык деңгээлде ата текшерилиши керек, эркектер текшерилиши керек, канчалык деңгээлде тукумсуздукта эркектер күнөөлүү болот? Кайсыл гана мамлекет болбосун, жер жүзүндө эркектик тукумсуздук көп. Эркектер өзлөрүндө менде көйгөйлөр жок деп ойлошот. Бирок көйгөйлөр эркек жакта дагы бар. Эркектик уруктарды текшерүү критериясы абдан катуу. Табигый жол менен бойго бүтүрүү үчүн уруктардын саны 20 миллиондой болушу керек. Ар кандай себептердин негизинде эркектик уруктардын активдүүлүгү төмөн болуп, морфологиялык жактан нормалдуу эмес уруктар, эркектик уруктардын жалпы саны аз болуп, табигый жол менен балалуу болуу кыйын болуп калгандар дагы көп. Мени кечиресиздер, бирок өзгөчө Кыргызстандагы эркектерде көйгөйлөр көп. Мунун себебин мен бул жерде 5 жылдан бери иштеп атып байкадым. Эркектер инфекцияларга туш келип, аны билбей узак убакыт бою дарыланбай жүрө беришсе, бул эркектик уруктардын көрсөткүчүнүн начарлашына алып келет. Жана мен айтып кеткендей, бойго бүтпөй аткандын себеби аял жактан гана издеп, аялды гана дарылап жүрө берип, кийин көп убакыт өткөндөн кийин биздин клиникага кайрылышып, текшерүүдөн өткөндөн кийин эркектик жактан көйгөйлөр табылган учурлар көп. Мындай кырдаалда биз сиз менен башында талкуулаган аялдын энелик уругу түгөнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен айткым келип жаткан нерсе, эгерде түгөйлөр балалуу болууну пландаштырып жатышса, эркек дагы, аял дагы эки тарап тең изилдөөдөн өтүшү зарыл. Өз убагында туура так изилдөө өтүү бул сиздердин убактыңыздарды экономдоо болуп эсептелинет жана рационалдуу чечим деп ойлойм. Докторшун, ошол бойго бүтүрүү үчүн биз кайсы гормондорубузду текшериш керек? Эркектер, аялдар эмне кылышыбыз керек? Биз сиз менен буга чейин талкуулаган бул АМГ гормону. Бул АМГ гормону азыркы учурда энелик уруктардын калганын божомолдосо болот. Кээ бир бейтаптар ойлошот, бул так канча калганын туура так санын көрсөтөт деп. Бирок бул түзмө-түз энелик уруктардын калган санын көрсөтпөйт. Бул гормондун жардамы аркылуу божомолдоону мүмкүн кылган индикатор болуп саналат. Мына ушул гормонду текшериш зарыл жана бул гормондун дагы маанилүү болуп эсептелинген гонадотропин гормону болуп эсептелинет. Гонадотропин гормондор эң жакшы болуп бөлүнүп чыккан учуру бул 16 жаш болуп эсептелинет. 16 жаштан кийин жаш өткөн сайын гонадотропин гормондорунун көрсөткүчү начарлайт. Эгерде гонадотропин гормондорунун күчү, иштеши начарласа, энелик урукту жетилтүү кыйын болуп калат. Фолликулометрия өтсө деле, андан фолликулдун размери жакшы чоң болгон болсо деле, бирок анын ичиндеги энелик урук жетилбеген болсо, бойго бүтүү мүмкүн эмес болот. Ошондуктан гонадотропин гормондорунун көрсөткүчүн туура түшүнүү маанилүү.
Бул ФСГ жана ЛГ гормондору жана мындан сырткары калкан безинин гормону, ТТГ жана пролактин гормондору маанилүү болуп эсептелинет. Бул гормондор нормада эмес болсо, энелик уруктарды жетилтүүнү орлоштурат. Мындан сырткары эстрадиол гормонун дагы текшериш зарыл. Акыркы учурда организмден бөлүнүп чыгып аткан эстрадиол гормонунун көрсөткүчү нормадабы, көрсөткүчү төмөнбү же жогору текшериш зарыл. Докторшун, эко жасатуу учурунда көп терминдер менен мындай бетме бет болуп калат биздин карапайым калк. Ошон үчүн ошол терминдерге мындай кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз. Мисалы үчүн синдром поликистозных яичников деген эмне, анан эндометриоз деген эмне? Ушул эки нерсе бойго бүтүүнү орлоштурган негизги себептердин катарына кирет. Синдром поликистозных яичников дарт эмес. Бул организмдин табияты болуп эсептелинет. Муну кандай түшүнсөк болот? Аялдын яичнигинен башкаларды караганда адроген көбүрөөк болуп чыгат. Биринчи этек кири келген жаштан баштап 20 жашка чейин синдром поликистозных яичников өзүн көрсөтпөйт. Яичниктен бөлүнүп чыккан андроген организмге кирип ЛГ гормонду жогорулатат. Эгерде ЛГ гормону ФСГ гормонуна караганда жогору болуп калса, энелик урук жетилип чыкпай калат. Гормондордун ортодогу балансы мына ушундай болуп калса, бойго бүтпөй жаткандын негизги себептеринин бири ушул. Синдром поликистозных яичников болуп эсептелинет. Бирок, эгерде ЛГ гормону анча жогору эмес болсо, экосуз эле бойго бүтүүгө аракет кылса болот. Ал эми ЛГ гормону абдан жогору көтөрүлүп кеткен болсо, ошонун айынан эко жазаткан бейтаптар дагы аз эмес. Ал эми эндометриоз болсо, бул оору болуп эсептелинет. Жалпак тил менен түшүндүрө кетсем, эндоматрийдин ткани жаатында жайылып кетет. Жеке эле жаатында эмес, брюшной полостьта, яичникте, энелик түтүкчөлөрдө жайылып тарап кетет. Негизги эндометрийдин ткани өтө улуу болгондугуна байланыштуу, энелик түтүкчөлөрдү жаап салышы мүмкүн. Же энелик урукту жетилүүсүн орлоштуруп салышы мүмкүн. Спайкалар пайда болушу мүмкүн. Жана эмбрионду өстүрбөй өлтүрүп салышы мүмкүн. Эндометриоздун даражасына жараша ар кандай дарылоонун методу сунушталышы мүмкүн. Докторшун, бизде аялдар мындай карапайым калктарга кененирээк мындай жайылталы, бир жылда канча жолу гинекологко баралы, жана аялдын жыныстык кынынан аккан суюктуктун жыты өзгөрүлүп калышы мүмкүн, өңү өзгөрүлүп калышы мүмкүн. Кандай учурда биз коңгуроо кагып, мен ден соолугум начарлап аткан окшойт, мен сөзсүз түрдө гинекологко барышым керек деп мындай аракет кылып чуркашы керек. Эки нерсени текшергиле деп айткым келип жатат. Бир жылда бир жолу докторго барып, инфекцияларга текшерилиш керек. Экинчиден УЗИден жатып жана яичниктерди текшертип, маанилүүсү яичниктердин көлөмү кичирейип кеткен жокпу караш керек. Эко процедурасы негизи башынан аягына чейин кандай өтөт, мындай толугураак айтып бериңиз. Бир нече этаптарга бөлүнүп өтөт. Биринчиден бейтаптардын гормондорунун жана экого чейинки баштапкы анализдерин текшеришибиз керек. Эко процедурасын кылуудан дагы бир жолу кайталап айткым келип жатат. Бейтаптын энелик уругунун запасы жана гонадотропиндин гормондору эң маанилүү болуп эсептелинет. Ушул анализдердин көрсөткүчүнө жараша доктордун планы өзгөрөт. Ар бир адамдын гормондорунун көрсөткүчү ар кандай болот. Ошондуктан баардыгына бирдей окшош дозадагы уколдорду берүү болбойт. Эгерде бейтапка жекече мамиле кылып гормондоруна жараша уколдорду бербесе, кийин жакшы эмес сапаттагы энелик уруктар чыгып калат. Ошондуктан туура так бейтаптын гормондорун көрүп, туура түшүнүп, энелик запасты эске алып, инъекцияларды дайындоо боюнча доктор жакшы жекече мамиле кылып дизайн кылыш керек. Этеккир башталганына экинчи күндөн экодогу стимуляция башталат. Стимуляция башталгандан кийин кореялык протоколго ылайык ар бир 2-3 күндө бир УЗИ каралат. УЗИден карагандан кийин уколдордун түрү жана дозасы алмаштырылат. 10 күндүн ичинде бирдей дозадагы жана окшош дарылар берилбейт. Ортодон 2-3 күндө бир УЗИ каралат. Дарылардын жардамы менен фолликулалардын баары өсүп бүтсө 2 күндөн кийин энелик уруктар чыгарылат. Чыккан энелик жумуртканы эркектик урук менен кошуп, бириккен эмбрион лабораторияда 5 күн бою өстүрүлөт. Культивациянын 5-чи күнү аялдын жаттынына салынып, эко процедурасы менен ушундай өтөт. Ашып калган эмбриондор бар болсо, аларды тоңдуруп коюп, кийинки аялдын жаттынына салса болот. Кыскача мына ушундай өтөт процедура. Докторшун, анда мындай суроо берейин. Сиз өзүңүздүн клиникаңызда эмбриологдорду Кореядан алып келип, биякта иштетет экенсиз. Эмнеге эмбриологдор маанилүүбү? Энелик чумуртка эркектик урук жана эмбриондор менен өтө кылдаттык менен иштеш керек. Китепте жазылган теорияга караганда практика жүзүндө иштеп, опыт алуу өтө маанилүү. Кореяда эмбриондор жана башка биометриялар менен иштөө үчүн 10 жылдан ашык системалык окуудан өтүшөт. Көп жылдан бери окууну жана тренингди өткөн күчтүү эмбриологдор гана жакшы жыйынтык көрсөтө алышат.
Биздин Кыргызстандагы клиникабызда, Кореядагы ооруканамда иштеген эмбриологдор келип иштешет. Бардыгы 20 жылдан ашык тренинг өткөн эмбриологдор. Ушундай күчтүү адистер иштесе, эмбриологиялык лабораториянын даражасы жана көрсөткүчү жогору болот. Күчтүү эмбриологдор болсун деп атайын, Кореядан чакырып келип иштетем. Эми эко жолуна кийин гана кирип калбадыбы? Ошондуктан мындай эл көбүрөөк маалымат алгысы келип атат. Анан эко жолу менен жасалган балдардын ден соолугу кандай болот? Иммунитети жакшы эле болобу? Жана кийин дагы тукум куя алабы? Биринчи жолу жер жүзүндө эко аркылуу төрөлгөн бул Луиза Браун. Биринчи жолу эко процедурасы Англияда 1978 жылы жасалган. Ошол жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин эко аркылуу миллиондогон балдар төрөлгөн. Чындыгында көпчүлүк адамдар эгерде жер жүзүндө эко программасы жок болгондо балалуу болуу мүмкүнчүлүгү такыр жок болуп калмак. Мындай программа бар болгону адамдарга бала жыттаганга мүмкүнчүлүк берет. 1978 жылдан баштап көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлгөн, тажрыйба дагы өткөрүлгөн. Мисалы Кореяда бир жылда 70 000 эко программасы жасалат. Биринчи эко жолу менен төрүлгөн Луиза Браун чоңоюп, табигый жол менен бойго өтүп, дени сак баланы төрөгөн. Көп жылдан бери Америка жана Англия мамлекеттери эко жолу менен жана табигый жол менен төрөлгөн баланын иммундук же ден соолугунун айырмачылыктары бар бекенин текшеришкен. Текшерүү, изилдөөлөр эч кандай айырмачылык жок экендигин, онкологиялык жактар ооруп калышында, иммундук жактан тукум куушунда айырмачылык такыр жок экендигин көрсөткөн. Буга чейин эле изилдөөлөр, байкоолор жүргүзүлүп келген жана бүгүнкү күндө деле текшерүүлөр кылынып жатат. Кыргызстанда бейтаптарды кабыл алып атып, адамдар кичине туура эмес түшүнүп калган учурларды сезем. Сиз буга чейин берген сурооңуз деле айтып жатат. Мен жана эко программасы тукумсуз бейтаптарга балалуу болууга жардам берип жатат деп айтып кеттим. Тукумсуз адамдарга балалуу болуу үчүн эң коопсуз, бойго бүтүү көрсөткүчү эң жогорку жана изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жаман нерсе жок болгон бул эко программасы. Экосуз эле бойго бүтүп алган адамдарга экону мажбурлап жасап аткандай кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алышкан учурларда болот. Эко программасы балалуу болуу үчүн эң жогорку көрсөткүчтү көрсөткөн. Коопсуз жана натыйжасы бар болгон жалгыз метод болгондугуна байланыштуу тукумсуз бейтаптар ушул методдон башка тандоосу жок. Ушул нерсени адамдарга түшүндүрүп айткым келет. Быйыл өзүңүз айткандай 5 жыл деп атпайсызбы? Демек 5 жылдык юбилейиңиз экен клиниканын. Кыргызстанда 5 жылдан бери бар экенсиңер. Анан 5 жыл ичинде Кыргызстанда кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер жана канча адамга эко жол аркылуу балалуу боло алышты десем болот? Мен Кыргызстанда эң биринчи эко жасап бойго өткөн түгөйлөр эсимде. Алар көп жылдан бери балалуу боло албагандыгынан ажырашуунун алдында болушчу. Азыркыга чейин эсимде, нарындан келишкен. Биздин клиникабызга келип, ийгиликтүү балалуу болушуп, ажырашпай азыр жакшы жашап жатышат. Азыркы күнгө чейин мени менен байланышып турушат. Ушундай бактылуу үй-бүлөлөрдү көрүп мен дагы абдан кубанам. Ортодо коронавирус пандемия мезгилинен сырткары мындай бактылуу болушуп, балалуу болушкан түгөйлөр абдан көп. Азыркы учурда Корея жана Америка мамлекеттери эко чөйрөсүндө абдан өнүгүп жатат. Кореяда эко чөйрөсүндө жаңы технология, же методдор чыкса, дароо Кыргызстанга алып келебиз. Биздин ушундай мүмкүнчүлүк бар болгонуна жана көптөгөн түгөйлөргө жардам бере алганыма сыймыктанам. Докторшин, анан ошондой эле мыкты докторлордон сырткары дагы ар бир клиникада жабдык болуш керек. Силердин дагы клиникаңарда жабдыктар Кореядан келет экен. Ооба, ошондой бизде докторлор, эмбриологдор жана клиникадагы жабдыктардын бардыгы Кореядан алынып келинген. 세팅한 것들은 다 한국에서 가져온 것입니다. Докторшин, азыркы тапта Кыргызстанда эко клиникалар абдан көбөйүп кетти. Адамдар кандай клиникага барып, акчасын топтогон акчасын барып төгүп кимге ишенишин билбейт. Ошон үчүн эко клиниканы тандоодо эмнелерге көбүрөөк басым жасаш керек, кантип тандашыбыз керек? Клиника жарыялап айткан жана натыйжаларына караганда чындыгында кандай натыйжаларды көрсөтүп жатканын байкашыңыздар керек. Албетте бейтаптарга кыйын болушу мүмкүн. Бирок бейтапты кабыл алып, экодогу стимуляциядан баштап аягына чейин бейтап менен иштеген репродуктолог, врачтын билими, опыты жана деңгээлин билишиңиздер зарыл. Канчалык күчтүү эмбриологдор иштейт, ушундай нерселерге жакшы көңүл бурушуңуздар керек. Жөн эле экодогу стимуляциянын протоколун жаттап алып, жабдыктарды алып келип жөнөкөй процедура деп ойлоп, эко жасап жаткан клиникалар бар деп билем. Доктор физиологияны жана эндокринологияны жетиштүү түшүнүп, жакшы билип, тажрыйбасы көп болуш керек. Жана канчалык тажрыйбасы күчтүү эмбриологдор иштегенин байкашыңыздар керек. Мисалы үчүн, докторшин, сиздин өзүңүздүн Кореяда чоң ушундай эко клиникаңыз бар экен, анан ошондой эле Кыргызстанга келип ушул нерсени ачып атасыз. Эмне үчүн Кыргызстанды тандадыңыз, неге биз?
Биринчи жолу 2006 Нарын шаарына келгем. Анда мен өзүмдүн клиникамдын атынан кайрымдуулук иши менен келгем. Негизги максат аялдарды онкология илдетинен текшерүү болчу. Ошондо келгенде аялдар тукумсуздук боюнча көп кайрылышкан. Экинчи жолу Каракол шаарына кайрымдуулук иши менен келгем. Анда дагы тукумсуздук боюнча адамдар көп кайрылышкан. Ошондо Кыргызстанда репродукция чөйрөсү өнөгө түшүнгөм. Дүйнөлүк стандартка ылайык келген тукумсуздукты арылай турган клиника жок экендигин түшүнгөм. Ошондон кийин кореялык технологиялар менен медициналык стандартына ылайык келген клиниканы даярдап ачып калдым. Марина клиникасы Кыргызстандагы фундаменттен аягына чейин экого ылайык болуп салынган клиника болуп эсептелинет. Докторшын, сиз Кыргызстанда 5 жылдан бери жүрөсүз, кыргыздар менен камыр жумур аралаштыңыз. Биздин кайсы маданиятыбызбы, мүнөзүбүзбү, адатыбызбы, тамагыбызбы, эмнебиз көбүрөөк сизге жагып атат? Тамак аштарыбызда айырмачылыктар көп. Бирок негизги кыргыздар менен корейлер өзүлөрү бири-бирине окшош келишет. Боорукер, кайрымдуулук, улууларды урматтоо, сыйлоо жагынан окшошпуз. 어른들, 부모들에게 효도하는 게 한국하고 상당히 비슷합니다. Докторшын, анан биз көбүрөөк ушул Түштүк Кореянын тамактарына, маданиятына, киносуна, бардык нерсесине эле күйөрманбыз. Анан аябай мукбангды аябай көп көрөм. Анан ошондо тамагыңардын сонун жээлеп атканын көрөм дагы. Анан аябай көбүрөөк жеп көрсөк, ачууда бул тамактын ачуу болгону ден соолукка зыян эмеспи? Жок, зыян эмес. Ооба, биз илгертен эле ачуу тамактарды жейбиз. Биз бияктагыдай этти көп жебейбиз. Корейлер негизи эле өзүлөрүнүн денелерине аябай кам көрүшөт. Көпчүлүк түрдө жашылча жемиштерди жешет. Анан дагы бир суроо, Кыргызстандагы корей ашканалары Кореядагы ашканалардай эле бекен же бияктыкы өзгөчөлөнөт бекен? Жакшы эле окшош. Кээ бир ингредиенттер Кореядан гана чыгат. Ошондуктан Кыргызстанда тамак жасоодо бир аз чектелүүлөр болушу мүмкүн. 것들이 있어서 하고 싶어도 한국하고 똑같이 못하는 것들은 물론 있죠. 많이 비슷하긴 한데. Докторшын, ошондо эле сиздин жеке турмушуңуздан суроо бергим келип атат. Кореяда күйөөс аялы мамилеси кандай болот? Жубайыңыз менен мамилеңиз ошондой эле 3 балаңыз бар экен. Балдарды тарбиялоо боюнча кандай иш аракеттерди көрөсүңөр? Түштүк Кореяда ал кандай болуп өтөт? Бизде эркек менен аялдын орду бирдей. Бири-бирибизди сыйлап, жеке ойлорубузду айтып, угуп бир чечимге келгенге аракет кылабыз. Кореяда аялдардын орду аябай эле жогору турат. Балага тарбия берүү жагынан дагы баланын ой пикирин сыйлайбыз. Баланы токмоктоо же урушуу бизде жок. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн сиздер эко жолу менен баланы кантип жасайбыз жана эмнелерди текшериш керек, тукумсуздукка эмнелер алып келет тууралуу суроолорубузга жооп ала алдыңыздар деп ойлойм. Докторшынга терең ыраазычылыгымды билдирем. Атайын ушул Кыргызстанга келип, ушу Кыргызстанда ушул жактары жетишпей атыптыр, жардам берели, көмөк бололу, үй бүлөлөрдү бактылуу кылганга салым кошолу деп келгениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем, докторшын. Бар болуңуздар, сиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, ойлоруңузду, пикириңиздерди комментарийге жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.